Қаншада? 100. Мен жолын ялдамадан жинап. Таластагы жер адиси УКМК кызматкеринин кабинетинде кармалды. Кыргыз Республикасы УКМК жергиликтүү бийлик органдарынын арасындагы коррупциялык схемаларды аныктоо багытындагы уюштурулган ыкчам иш-чаралардын алкагында айыл өкмөтүнүн токтомун жасалмалап 43 жаранга жалпы 10 гектар 75 соток жер тилкелери Талас облусунун Айтматов районунун Кара Буура айыл өкмөтүнүн аймагынан берилгени аныкталган. Ыкчам маалыматка ылайык жалпысынан 56 жер тилкеси мыйзамсыз берилип кеткен. Көрсөтүлгөн фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Айтматов филиалынын адиси өзүнө карата текшерүүнү токтотуп, жоопкерчиликтен бошонуу максатында пара катары акча каражатын сунуштаган. 2026 жылдын 20 январында Кыргыз Республикасынын УКМК кызматкерине 100 000 сом пара берип жатканда ал кылмыш иштин алкагында кармалды. Учурда шектүү жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ага карата жана кылмыштуулукка катыштыгы бар болгон тиешелүү органдардын кызматкерлерин аныктоо багытында тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бишкекте ири алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой 15 январда Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын компаниялардын биринин өкүлү арыз менен кайрылып, жаранга карата чара көрүүнү суранган. Ал 9 январда Бишкекте жаран компаниянын ишенимине кирип, Харгос Москва Белгород багыты боюнча жүк жеткирүүнү убадалап, $4000 алганын айткан. Бирок ал маршрутту атайылап бузуп, Дуларов чек ара пост аркылуу Кыргызстанга кирип, 4 унааны өз калоосу боюнча пайдаланып, акчаны өз муктаждыгына жумшаган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөөнүн жүрүшүндө шектүү катары 1988 жылы туулган жаран кармалып, биринчи тергөө абагына киргизилди. Белгилүү болгондой, шектүүнүн колунан сатууга үлгүрбөй калгандагы 4 унаа табылып алынган. Учурда аталган унаалар айып короого токтотулду. Ошондой эле анын башка ушул сыяктуу алдамчылык фактыларына тиешеси бар экени аныкталды. Учурда тергөө жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Шектүүнүн аракетинен жабыркаган же маанилүү маалыматка ээ жарандар 0703 35 15 65 0505 919 149 жана милиция кызматынын кыска күнү түнү иштеген 102 номуруна байланыша алат. Ушундай кыздардан аякта 40 болсо керек. 40 кызым барбы? Менде эмес, мен жөн эле отурмун. Бишкекте жана Казакстанда вебкам студияларын уюштургандар кармалышты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкекте жана Казакстанда вебкам студиялар тармагын уюштурган адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу бүгүн УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, атайын кызмат 1-май райондук милициясы менен биргеликте интернет аркылуу сойкулук жана бузукулук иштерин уюштурган жана ага көмөктөшкөн жарандарды кармады. Уюшкан топтун мүчөлөрү жашыруун маалыматты сактоо жана мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу максатында Бишкектин ар кайсыл райондорунан батирлерди ижарага алып жашагандыгы аныкталды. Кармалгандардын бардык турак жай даректеринде дароо тинтүү иштери жүргүзүлүп, веб-камералар, жарык берүүчү, компьютердик жана башка техникалык жабдуулар, эротикалык кийим жана атрибуттар, сексуалдык мүнөздөгү онлайн берүүлөрдү жүргүзүүгө арналган буюмдар табылды. Мындан тышкары аталган адамдардын тобу негизинен вебкам кызматтарын көрсөткөн интернет платформаларда онлайн берүүлөрдү жүргүзүп, ал жерден кылмыштуу кирешилер алардын Binance крипто капчыктарына которулган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө жана ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
У меня ничего нету, типа, все равно. Да, вот сейчас ознакомься, давай. Целую дату сегодняшнюю. Тут ход следственного действия идет. Слышь, понял, да? Это вообще, я говорю, это не я сделал. Телефон изымите. Так, ничего не закрой, оставь. Все как есть. Оставь, все как есть, оставь. Ушундай кыздардан аяктап болсо керек. 40 кызым барбы? Менде эмес, мен жөн эле отурмун. Фамилия, имя, отчество? Год рождения? Сайынен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.